Эми мындан ары ден соолугун камсыздандырбаган улакчылар мелдештерге катыша албайт. Кыргызстандын көк бөрүүчүлөрү оюн маалындагы ар кандай кырсыктардан ден соолугун жана өмүрүн камсыздандыра башташты. Эгер оюнчу мелдеш учурунда жаракат алса, ага акча төлөнүп берилет. Скорый! Чечендер качкылай! Скорый баратат! Тавастыктар! Интернет желесинен көкбөрүдөн жаракат алгандардын жүрөк ушун алган тасмалары ондоп саналат. Арасында ден соолугунан ажырап майып болуп калгандар, бир нече оор операцияларды башынан өткөрүп комада айлап жаткандар дагы бар. Көкбөрү Кыргызстанда жоон топ көрманы бар улуттук оюндардын бири. Оюндун сүйүүчүлөрү дагы жараты көп экенин айтып, кесипкөй даярдык менен жандашууга чакырышат. Улака жашнакай эле барган эл катары алтысан маман элечи. Үйдөн жашнакай эле атам батасын алып, жашнакай эле чыккан, оюн жашнакай эле болуп аткан ийгиликтүү. Анан ошол жерде эмнегедир мындай шашылыш болуп калдым да өзүм да. Ошол жерден атка тебеленип калдым да. Мен жерге жыгылып түштүм. Жыгылып түшкөндөн аттар да тебелеп өттү да. Өтө эле кыйын болду да, чынын айткандачы. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан Чүй облусунун Сары Өзөн командасынын оюнчулары полис сатып алышты. Полистин эң төмөн баасы 2800 сом. Ал эми камсыздандыруу төлөмүнүн суммасы 200 000 сомго чейин жетет. Эми мелдешке катышам деген ар бир команда сөзсүз түрдө камсыздандыруудан өтүшү керек. Азырынча Ош облусундагы командалардын жакынкы күндөрү мелдеши жок болгондуктан полис алуу тууралуу ойлонуша элек. Мына официалдуу түрдө алыныш керек, мындай деп, ошо 3 күн 4 күн болду, Сары Өзөн командасы алды. Оштун командалары эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушул оюнга, эртеңки оюнга эгер командада оюнчунун полис жок болсо, команда качпайт деп ошого такап туруп алынат да, алдыртат. Коомчулукта улуттук оюнду профессионал спорт түрүнө айлантуу үчүн дагы өзгөртүүлөр зарыл деген кептер бар. Көкбөрү федерациясы оюнчулардын ден соолугун, өмүрүн сактоо максатында атайын баш кийимдер сунушталганын жана коопсуз тайказандарды көбөйтүү аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Балдардын коопсуздугун айтып атпайлыкпы? Бүгүнкү күндө биз кыргызча эле Кудай сактасын деп эле уруп жүрөбүз да. Эч кандай мындай защитный элементтер жок. Баш кийим тебетей кийип алабыз. Бирок тебетейге караганда может тебетей каска мындай пластика мен болсо может коопсузураак болот деген ой келет да бизгечи. Ошону иштеп чыгарып атабыз. Белгилей кетсек, Астанада быйыл өтө турган көчмөндөр оюнуна көкбөрү киргизилген эмес. Казак жана кыргыз оюнчуларынын ортосундагы пикир келишпестик тай казандан улам жаралып келет. Башкача айтканда, көкбөрү оюнунда тай казандын тегерегинде дагы талаштуу талкуулар бар. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.